Assalamu alaikum, hoş geldiniz. Target reklama kimler üçün деген temadagı akısız webinarıma. Bugün biz webinarda target reklama деген emne, targetolog деген kim, targetologtun kiрешеси жана келечеги, targetolog эмне иш кылат, ошол боюнча сөз кылабыз. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи эле target reklama деген эмне? Мына target боюнча токтололу. Кээ бирибиз билебиз, бирок кээ бирибиз билбейбиз. Мына билбегендер үчүн target реклама деген бул Instagram, деги эле кайсыл жак Facebook, YouTube киргенде реклама чыгып калат. Же болбосо Instagramдан подписаться болбогон адамдардын эле сүрөт видеосу чыгып берет. Мына ошол target реклама деп аталат. Эмне үчүн ал реклама сизге чыгат? Эмне үчүн ал рекламаны сиз көрүп жатасыз? Бул Instagram менен Facebooktун алгоритми өтө күчтүү. Жөнөкөй сөз менен айтканда, бизди Instagram менен Facebook өзүбүздөн караганда жакшы тааныйт. Биз эмнеге кызыгабыз, ошол видеолорду көрсөтүп берет. Мисалы мен таргет же болбосо SMM же видео монтаж боюнча кызыгып койсом, издеп койсом, ал видео монтаж боюнча эле рекламаларды чыгарып берет. Эгер сиз мисалы кийим же болбосо дагы бир нерсени издесеңиз, мына ошолор боюнча чыгып берет. Өзүңүздөр деле байкап көрүңүздөр, алгоритми өтө күчтүү. Ошол үчүн эгер сиздер таргет рекламаны чыгара турган болсоңуздар, сизди товарыңызды ала турган адамдарга көрсөтүп бере алат. Эми Facebook менен Instagram маалыматтарды чогултат. Facebookка же болбосо Instagramга регистрация кылып жатканда сиздер жашыңызды, пол, жыныс, гео адрес мисалы, андан кийин иш ордуңузду белгилейсиз, жана лайк, комментарий жазасыз бирөөгө. Деги эле бир видеону көрөсүз. Мисалы көп көргөн видеого деле Instagram байкап, сизге ошол сыяктуу видеолорду чыгарып берет. Лайк бассаңыз, ошол сыяктуу видеолорду чыгарып берет. Комментарий жазсаңыз, ошол кайсыл жерге комментарий жазсаңыз, ошолордун посту чыгып берет сизге. Анан издеген поиска жазасыз, эмнени, кийим издеп атасызбы, же сумкабы жазсаңыз, ошол боюнча рекламалар чыгып берет. Анан кайсыл аккаунтка кирсеңиз, мисалы билим жаатында аккаунтка кирсеңиз, сизге билимдеги мисалы окуу борборлор бар, ошол окуу борборлорго подписаться болсоңуз, ошолордун рекламасы сизге чыгып турат. Эми таргет деген эмне? Бул кардар алып келүүчү механизм. Таргет бул аудиториянын генератору десек болот. Кээ бирлер түшүнөт, таргет реклама кетиргенде акча түшөт деп. Жок. Тескерисинче биз реклама кетиргенде акча төлөп реклама кетиребиз. Рекламанын акчасына жараша бизге адамдарды алып келип берет. Мисалы сизге көп кардар керек болсо, анда акчаны көбүрөөк коесуз. Анда эгер сизге аз же болбосо өзүңүз эле реклама менен иштесеңиз, анда аз акчага көп кардар алса болот. Мисалы кээ бир бизнестер бар, чоң бизнестерге ошолорго көп акчаны коюп, көп кардар алышат. Дагы жакшы нерсеси таргет рекламанын бул рекламаларды сынап көрсө болот. Мисалы бир баннер же болбосо бир креатив жасасаңыз, анда аны сынап көрсө болот. Кайсынысы жакшы деп. Мына ошол функцияны дагы колдонсок болот. Таргет рекламанын дагы бир өзгөчөлүгү сайтты көзөмөлдөсө болот. Сайтка ким кирди, кайсы түймөнү басты, регистрация кылганын, товар сатып алганын, же болбосо кайсыл видеону көп көрдү, баардыгын анализдеп турсак болот. Анан да таргет реклама жөнөкөй реклама эмес. Мисалы сиз бир блогер же болбосо бир аккаунтка реклама кыл дедиз, ал 24 саат сториске тартып койсо, ал өчүп кетет. Же болбосо бир пост чыгарат, бир күн турат, адамдарга бир күн турушу мүмкүн лентада. Андан кийин чыкпай калат. Бул таргет реклама бир жумабы, бир ай бою ошол адам алганча көрсөтүп берсе болот. Мисалы сиз бир күндө Instagramга 15 жолу киресизби, 15 жолдон кийин бир рекламаны көрсөңүз болот. Же болбосо азыр көрүп жаткан чыгарсыз. Мына ошол таргеттин бир мүмкүнчүлүгү, товарды кызыктыруу максатында дайыма алдына чыгарып бере берет. Андан кийин адам балким бир ай, 2 ай бою көрсө, анан сатып алышы толук мүмкүн. Балким сиздин товарыңыз боюнча кызыккан, мындай горячий лид деп коет, горячий лид болсо, анда сразу товарыңызды сатып алат. Андан кийин бул көчөдөгү баннер менен салыштырсак болот. Көчөдөгү баннерлер бар, ар жерде илинип турат. Мисалы Coca-Cola же болбосо дагы мына ушул слайд сыяктуу баннерлер бар. Аны ошол жердеги адамдар эле көрөт. Мисалы машинада кетип баратып, телефон чукулап же болбосо көрбөй кетиши мүмкүн. Ошол себептен эң жакшы мүмкүнчүлүк же болбосо эң жакшы рекламалар бул таргет реклама. Таргет реклама каалаган учурда 24 саат бою рекламаңызды чыгарып берип турат.
сиздин каалаган аудиторияңыз дагы бир таргет рекламанын өзгөчөлүк окшош аудиторияны табып берет. Мисалы сиз бир аудиторияга реклама келтирдиңиз, ошол жактан көп кардар түшсө, андан кийин ошол аудиториядан көп товар сатылса, андан кийин окшош аудитория деген пайда болот. Ошол сыяктуу адамдар, мисалы бир адам бир сиздин товарыңызга кызыгып жатат, ал подписаться болуп, бул товарыңыз кызыкты, и ошол сыяктуу дагы бир адам бар да, ошону издеп аткан. Ошол аудиторияга көрсөтүп берет. Муну дагы колдонсок болот. Андан кийин көпчүлүгү SMM менен таргетти бир адистик деп ойлошот. Жок, экөө эки башка. Таргетолог бул SMM адиси эмес. Таргетологдун кызматы бизнеске кардар алып келүү, бизнести өнүктүрүү. SMM-дики болсо, ал сторис чыгарат, контент жазайт, текст жазат, мына ошолорду карайт. Аккаунттар менен иштешет, балким SMM. Мисалы, таргетти көбү билбейт. Таргет реклама бул чоң бир көп акча табуучу бир кесип. Азыр рекламага бардык адамдар муктаж. Рекламасыз бизнес болбойт. Мына таргетолог кесип боюнча айтып жатам, бул SMM-ге эч кандай тиешеси жок. Кээ бирлер SMM менен таргетти бир кесип деп ойлошот. SMM боюнча дагы менин акысыз вебинарларым болот, аларга дагы кирсеңиз болот. Эми таргетолог деген ким? Кененирээк түшүндүрүп берсем, таргетолог бизнеске кардар алып келүүдө эксперт адам. Мисалы, мен өзүмдү эксперт деп айтам. Себеби, эгер бир окуу борбор же болбосо бир бизнес кылган адам чакырса, мага мынча адам керек, мынча саатта десе, мен аны алып келип бере алам. Канча адамга расчет алып, мынчага мынча келет деп айта алам. Анткени уже 2 жылдан бери тажрыйбам топтолуп, түрдүү таргет рекламаларды чыгарып, уже менде кейстерим бар. Бизнеске адам күнүгө керек, демек таргетолог дагы күнүгө керек болот. Таргетолог эмнени билиш керек? Текст жазганды, макет жасаганды, макет деген бул баннер, видео кете берет. Андан кийин гипотеза кылганды, аналитика жүргүзгөндү, бизнести жылдырууну билиши керек. Эгер сиз буларды билбесеңиз, анда сиз толук таргетолог боло албайсыз. Ал үчүн сиз бир мыкты эксперт таргетолог менен иштешип, андан толук үйрөнүшүңүз керек. Эгер бул кесипте иштеп кетем десеңиз, бул кесиптин келечеги боюнча дагы кененирээк айтып берем. Эми таргетолог болуу үчүн эмне керек? Эң биринчи эле бизге интернет, телефон же ноутбук, андан кийин виза карта. Кээ бири ноутбук жок, мен таргетолог боло албайт окшойм деп ойлойт. Жок. Азыркы жаңы чыккан телефондор, мисалы менин телефон Samsung и iPhone, экөөнөн тең ноутбуктан кеткен сыяктуу таргеттер кетет. Ноутбукта мисалы Generasa Lite деген бар, ал телефондон да кетет. Кээ бир адамдар билбеши мүмкүн, бирок бардык эле телефондон кетирсе болот. Бирок ноутбуктун эмнеси жакшы? Ал экраны чоң, көп функциясы бар. Бирок азыр жаңы телефондор ноутбуктан деле кем калбайт. Таргетолог бул бир сөз менен айтканда эркиндик. Анткени аралыктан иштей алат. Кайсыл область, кайсыл район, кайсыл шаарда эс алууда болобу, башка жакта болобу, аралыктан иштеп акча таба алат. Баласы менен болобу, дегеле бардык жерде акча таба алат таргетолог. Мен 2 жылдан бери онлайн иштедим. Онлайнда үйдө кыздарым менен каалаган жумушумду каалаган жерге барам, рекламасын чыгарып берип коюп иштейм, же болбосо башкаларга консультация берем, блогдон чыгарып берем, андан кийин обучение кылам, окутам. Ошол менен эле мен 2 жыл бою киреше таптым. Ал киреше бул Кыргызстандагы көп эле айлыктардан өтө жогору. Эң жакшысы 3-4 жыл окуп диплом алуунун кереги жок. Диплом каралбайт бул онлайн иштөөдө. Дипломдун эч кандай кереги жок. Сиз өзүңүздүн кесибиңизди толук жакшы өздөштүрүп алсаңыз болду. Сизден эч ким сертификат да, диплом да сурабайт. Главный кейс, мисалы таргет реклама чыгардыңызбы, канча адам келди, канча мисалы бир кадар алыңыз, анын бизнесине канча адам алып келип бердиңиз, мынча сом кетти деп туруп кейс жазап коесуз. Ошол кейстерди көрсөтсөңүз, адамдар сиздерди жумушка алат, же болбосо өзүңүз таргет реклама кетирип услуга алсаңыз болот. Анан дагы эң жакшысы таргетолог өзү чечет, канча саат иштейт, өзү билет. Аны эч ким жумуштан кетире албайт, эч ким башкарбайт. Жана канча акча керек болсо, ошончо акчаны өзү таба алат. Эми бардыгына эле кызык болсо керек, таргетологдор канча табат, кирешеси канча, жана кантип өлчөнөт. Азыр токтолуп өтөлү. Мисалы настройка кызматы.
мисалы видео баннери дайын болсо настройкалап берип айлык алсаңыз болот. Мисалы настройка кызматына канча алышат? Видео баннерди өзүңүз жасайсыз, эгер ал ада жок болсо, же болбосо даяр видеосу болушу мүмкүн. Мына ошого айына 5 миңден 25 миңге чейин алат. Кардардын санын бир кардардан 10 кардарга чейин алып иштесеңиз болот, эгер убактыңыз көп болсо. Же болбосо бардыгында мисалы даяр видео даярындай чоң эле бир бизнес же болбосо бир чоң компания болсо, анда аларда өзүнүн бир медиасы, ушундай видео жасагандар адамдар болот. Ошолор менен иштесеңиз сизге жеңилирээк болот. Мисалы орточо эсеп менен алганда 5 кардар айына 15 миңден төлөсө, сиз бир айда 75 миң табасыз. Кээ бир таргетологдор бар, 10 кардар менен деле иштеген. Андан кийин өзүнүн айлыгын стаж тажрыйбасына жараша көтөрө берет. Эми сиздер жаңы башталгыч таргетолог болсоңуздар, 2-3 кардар алып, орточо бир 5 миң, 10 миң алсаңыздар, орточо айына 20 миң табасыздар. 20 миң менен чектелбейт. Андан кийин мисалы дагы кошумча кызмат кылсаңыз болот. Консультация берсеңиз болот, таргет боюнча, мисалы бир аккаунт упаковка кылсаңыз болот, андан кийин макет, баннер, видео жасап дагы кошумча акча тапсаңыз болот. Эми таргетологдун келечеги. Эгер сиз таргетолог болуп иштеп жаткан болсоңуз, кийин сиз блогер болуп кетсеңиз болот. Анткени сиз таргетке өзүңүз видео тартып чыксаңыз, анда сизди эл тааныйт. Андан кийин блогер болуп кетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Мен негизи 2 жыл мурун эч ким тааныбачы мени, таргет аркылуу тааныды. Мисалы Таласта жүрүп, таргет рекламага өзүм сүйлөп кээде сүрөтүмдү чыгарып, YouTube'га чыгып, видеолорду киргизип коюп жүрчүм. Анан Бишкекке келсем, көп адам тааныйт экен. Мен сизди YouTube'дан көргөм, мен сизди Instagram'дан көргөм, дайыма таргет боюнча чыкчысыз эле го деп айтып калышты. Бирок мен эч кимди тааныбайм. Бир 7 миңге жакын подписчигим бар, көбү Бишкектен экен. 2 адамдын бири эле мени тааныйт экен, анткени алар дагы ушул тармакта кызыккан жерге барыптырмын мен. Сиздер дагы блогер болуп кетүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр көп. Андан кийин бизнес баштайсыздар, же азыр бизнесмен болсоңуздар, бизнес кылсаңыз, бир нерсе сатсаңыз, анда сиздерге өтө жеңил болот. Оңой сатасыздар товарыңыздарды. Каалаган бир товарды алып реклама чыгарып коюп, акча тапсаңыз болот. Бизнеске сөзсүз түрдө реклама керек. Мына ушул рекламаны өзүңүз кийин колдонуп кетесиз. Анан бир агентство ачсаңыз болот. Мисалы, квартира берүүчү агентство бар, реклама чыгарып берүүчү, квартира сатуучу, көп агентстволор бар. Ошол агентствоны башкара аласыз. Анткени таргет реклама чыгарып коюп, жумушчуларды аласыз, же болбосо квартира берем дегендерди аласыз, квартиранттарды аласыз, ошентип иштесеңиз болот. Агентствого дагы реклама өтө керек. Андан кийин тренинг. Мисалы таргетолог болсоңуз, тренинг өтсөңүз болот, же болбосо курс сатсаңыз болот. Болор эт. Деги эле таргетолог болуп өзүңүз стаж алгандан кийин сиз өнүгүү жолунда болосуз. Ар дайым өнүгүп, сабак берип баштайсыз. Эми биз таргетолог кимдер үчүн дегенде жыйынтыктап кетейин. Таргетолог жаңы бизнес баштайм дегендер үчүн, бизнеси барлар үчүн, кардар керек дегендер үчүн, магазиндер үчүн, дагы үйдө отурган кожойкелер үчүн, жумушу жоктор үчүн. Деги эле кесип алмаштырам, же болбосо кесиби жакпайт, көп акча табам дегендер үчүн. Эгер сиз таргетолог болом, же болбосо таргет реклама чыгарууну үйрөнөм десеңиз, менин тренингимне катышкыңыз келсе, анда бул Instagram аккаунтту белгилеп койдум. Instagram аккаунтка жазыңыз, мен таргетолог болгум келет деп, же болбосо номериңизди калтырыңыз, мен сизге байланышып толук маалымат берем тренинг боюнча.